Программабызды сенде эмне бар дейт, кээде билбей каласың, эмне бар экенин билбей каласың. Ушундай баягы киши менен сүйлөшүп келсең, кайсыл бир киши менен отуң жанышып эле, экөөңөр бири-бириңердин сөзүңөрдөн эмес, оюңардан түшүнүп каласың. Кээ бирлер менен такыр сүйлөшө албайсың. Бул эмнеси деген эмне деген нерсе? Билбейм. Мен да билбейм. Эмне бар деп койсун. Урматтуу телевизион программабызды улантабыз. Билбей атпайбы, анан биз дагы билбей калдык да, буларда эмне бар. Эң негизги сонун чыгарма, Биз болсо Таңбанай программасын улантабыз. Студиябызга келген конокторубуз бар. Деги эле быйылкы жылдын эсебинен жакшы бир дагы саамалык болду десек болот, Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков менен биргеликте Кыргызстандагы эң мыкты деген студенттерге стипендия берилген, Мына ошол стипендияга ээ болгон студенттер бизде конокто. Кандай учурда сиздер ушул стипендияны ала аласыздар? Жаштар, айрыкча өсүп келаткан өспүрүмдөр, мектепти аяктап жаткандар, эгерде сиздер да ошолордун катарына толуктап кала турган болсоңуздар, каалап жаткан болсоңуздар, анда мына ушул маек сиздерге пайдалуу болсо керек. Таныштыралы. Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери Нурсайыт уулу Байыш, Кадырова Адина, Турсуналиев Арслан. Кош келиңиздер. Кош келдик. Куттуктайбыз. Рахмат. 50 миңден алдык, Ооба. Жакшы. Эмне кылдык акчаны? Баштаганда эле ушустрадан ба? Эмне кылдык? Жакындарыбызга белек кылдык, ата-энебизге, бир туугандарыбызга. Азаматсыздар. Куттуктайбыз. Үчөөңүздөр теңби? Эми досторго, тууган тушкандарга майлашмай болуп кетти да. Ошо менен түгөндү. Ошо менен түгөнүп калды. Азаматсыңар, негизи эле бул стипендияга кантип билинет экен? Тааныш керек бекен же жөн элеби? Бул жерде биздин тааныштарыбыз болгон жок. Биз өзүбүз биринчи курстан баштап эле активдүү иш-чараларга катышып, конкурстардан жеңип, ошол себептерден алдык. Канчанчы курстасыздар азыр? Азыр 4-бүз. 4-төртүнчү курс. Биринчи курстан баштап алып келатасыздар? Биринчи курстан баштап ушу иштеген аракетибиздин жыйынтыгы болуп атат бул стипендия. Биринчи жолу. Биринчи жолу алып атасыздар, Мен эле атпайм, биринчи курстан баштап алып келип мына 4-чү жолу алып. Андай бар 800 сомдон берет ай сайын. Стипендия. Ай сайын. Башкача айтканда ал университеттин стипендиясы да. Өзүнүн университет. Баалар жалаң 5 болуш керекпи же сиз айтып кеткендей активдүү болуп бардык иш-чараларга катышып туруш керекпи, өзүңөрдү көрсөтүшүңөр керекпи? Бул эмнеден улам келип чыгып атат? Ал жерде албетте бардык зачеткаңда, книжкада бардыгы 5 болуш керек биринчиден. Эң башкысы ошол. Анан коомдук иштерге активдүү катышыш керек. Ошол эле учурда шефтер менен жакшы мамиле кылыш керек. Шефтер кимдер? Ректор, декан. Мына сөз үчүн ошол жактан Алар менен жылуу мамиле кылып. Анан кандай жумуш болсо үйүнө барып кыла калып, Эми андай мааниде эмес, баягы коомдук иштерге катышканда эле эжелер өздөрүнө мамилени жакшы түзүш керек. Мамилени жакшы түзүш. Эжелер өздөрү чечет, кимге стипендия берилет, бизге өздөрү берет. Сен эми документтериңди даярда, сен барасың. Алар менен жакшы болуш керек да, алардын айтканын кылып. Акыр ушпаш керек, Макул эжеде, бардыгы. Мисалы, эң биринчи укканда, мисалы, стипендияга илиндиңер дегенди укканда кандай болдуңар? Сүйүндүңөрбү? Башында ишене албай жаттык. Резиденцияга барып, текшерүүдөн өткөндөн кийин гана ишенип баштадым мен өзүмө. Ага чейин аябай толкунданып, сүйүнүп, аябай ишене албай аттым өзүмө. Мен негизи башында ооруп жаткам төшөктө. Анан ошо президенттик аппараттан чалып атабыз, сиз президенттик стипендияга ээ болдуңуз дегенде айыгып кеттим окшойт. Жаткан төшөгүмөн тура калып эле. Сүйүнүп кеттим да. Сүйүнчү кут болсун эже өзү күлүп жиберди, чалган эже. Анан эмне дейсиз, кайталасаңыз кайра токтойм. Анан президенттик стипендияга ээ болдуңуз дейт, сүйүнгөндө мен тура калып эле үйдөгүлөргө чалдым го сразу. Кимге чаларыңды билбейсиң да. Азаматсыңар. Мен болсо ал күнү уктуп аткам болчумун. Мага чалып окшойт, Мага чалдым, сизге 2 күндөн бери байланыша албай жүрөбүз дейт. Бирок мага келген эмес да. Мен ойлоптум, мага чалган бирок. Чалса мен окуучуларым окшойт деп мен сабак берем да. Алар ошолор чалат деп албай койгом. 2-3 жол чалды. Анан бир эме кечинде Айтматовдун 90 жылдыгы болуп, эме драма театрга спектакль көргөнгө бараттым. Анан ошондо домашний телефондон көргөн чалып калды. Бул кандай номер деп ала калсам, анан айтты, "Неле сиз албай атасыз, сизге байланышып атабыз." Неле болуп атасыз деп. Айтты, 25-inde буюрса тапшырылат, ага чейин сизге байланышабыз, эмеде болуңуз деп.
макул деп сүйүнүп калдык айтматтын 12 жылында карата. Баракелде. Жок, өзү жана стипендияга чейин деле президенттин өзүнүн жанына барып аны менен сүрөткө түшүп, анын колунан бир кичинекей кагаз болсо да калыш кандай нерсе, кандай сыймык. Бул учурдагы бакытты катуу эле кармап алдыңарбы? Колдон, жуксун деп. Бул учурдагы бакытты, ошол учурда бакытты сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес экен. Ошол жерде баягы телевидениядан барышты, эме алып алалы депчи. Анан берип жатып кадимкидей ичиңдеги болгон сүйүнүчтү айта албайсың да. Не деп айтарыңды билбейсиң, жеткире албайсың. Эжелер деле түшүнүп атты окшойт. Макул элиңизди бара бергиз деп атышты. Азыр өзүңөргө келип калдыңар. Өзүбүзгө келип калдык. Акча түгөндү да. Силер Мисалы биз тапшырганда биздин студенттер курсташса сурады да кандай тапшырдың, таныш болуш керек, билиш болуш керекпи депчи, таныштарың болуш керекпи деп. Же акча бердиңерби деген ой кетет дароо, баарында. Жок, андан эмес, биз акча берген жокпуз, бир таанышыбыз да жок. Биз тапшырганбыз, мен бирок ишенгем алам деп. Ишенич деген болуш керек да. Мен ишенгем алам дегенмин, вот чыкты жыйынтыгы. Бирок элдер азыр ары кандай да, эме президентибиз оштон, мен да оштонмун. Оштарга эле берди дегенде анан эмес. Же тобула салды да. Вот Таластан, бул жак чүйдөн ар бир газеттен. Мактана бербегиле. Силер бул жакта айтып турсаңар, ушул нерсени айтып атсаңар, биз деле толкунданып атабыз. Силерди көргөн ата-энеңер, туугандарыңар кандай толкунданып, ошол мисалы Кыргызстан боюнча 7 дубанда канчалаган студент болсо, алардын арасынан 69 гана алыптыр. Алардын мына 3-өсү сиздер болуп келип атасыңар. Ооба, 3-өңөр анан бир университетке. Бир университет. Анан силердин университеттин 3-өңөр эле алдыңарбы же дагы 7 киши алдык. 7 студент. Жалпысынан тапшырганда көйлө студент тапшырган негизинен. 20га жакын. Ар бир кафедрадан 2ден 3ден кылыпчы. Анан ичинен ошондон өткөндө жалпысынан 7 өттү. Анан калганына бирок алар деле биздей болчу да. Анан бул нерсе өзү буйрук экен да. Кудайдан жазган буйрук экен, баягы ким алат ошондой. Анан аларга эми баягы айтып кете турган нерсе, биз азыр 4-курспуз, бизде 5-курс менен аяктайт. Эмки жылы буюрса тапшырса, может эмки жылы кудайдын жазганы бардыр. Документтерге эмнелер керек экен? Эмне документ жолтуш керек ага? Резюме жазыш керек өзүң жөнүндө. Мактап, мактап, декан жазып бериш керек, характеристика. Анан эссе жазыш керек өзүң жөнүндө. Жашаган жерден справка, жергиликтүү жашаган жерден. Грамоталарды, дипломдорду чогултуп өткөрүп бериш керек. Международный болсо да аябай жакшы. Ошолорго карап алат. Бизди көрүп аткан студенттер дагы кап мен кийинки жылы алышым керек деп даярданып аткандар, мына ушинтип өзүңүздөрдү мактагыдай ан үчүн иш кылыш керек, резюмени толтуруш үчүн жакшы иштер болуш керек. Резюме жазганда да аябай мен үчүн кыйын болду чынында, баягы. Эми студент болуп, бирок бул азыр байш сабак берип иштеп жүрөт да. Менде андай баягы частный жерлерде болбосо, мындай мамлекеттик жумуштарга иштеген эмесмин. Анан резюме жазып атканда чынында кыйналдым. Таң аткычакты уктабай жазгам, ошонун үзүрү кайтты окшойт деп ойлойм. Баракелде. Азыр мындай кылалам да, кыскача ар бириңиздер өзүңүздөрдүн окуган факультетиңиздер тууралуу, кайсыл кесипке ээ болосуздар, ким болосуздар, ошол тууралуу айтып кетели. Анан каяктан болосуңар, анткени элдер сыймыктанып калсын да силерди көрүп. Мен Ош областы Кароос районунан болом. ББСР 5-0-да театр, кино жагында окуйм. Эми кесибим режиссура. Режиссура, Мен Нарын шаарынан болом. Менеджер социалдык маданий ишмердүүлүгү факультетинде окуйм, 4-курста. Келечекте мен концерттердин уюштуруучусу, продюсер бололом. Мен өзү Жалал Абад областына караштуу Тогуз-Туру районунан болом. Кесибим боюнча биздики баягы отделениеде карабай дирижер деп бөлүнөт. Анан анын ичинен биз кыскасын айтканда хордук башкаруу, анан вокалист, вокалдык чыгармаларды аткаруу жөнүндө ошондой кесипти алып чыгабыз. Ошол. Жакшы, азаматсыңар, сыймыктанабыз силер менен. Анан дагы да болсо бул ийгиликтер баштапкысы эле болсун дейли, ийгиликтерди каалайбыз. Стипендия алгандан кийин мындай кадимкидей эле басып калдыңыздарбы же бир аз канаттар жабылып момунтип? Же учуп? Наоборот, карап башташтыбы сиздерди мынтип, стипендия алдың деп. Тескерисинче окууга болгон кайра баягы умтулуң күчтөнөт экен да. Стимул берди тескерисинче. Стимул берет экен баягы.
элдин баары чалып куттуктап атса, тууган тушкандар куттуктап, мугалимдер баягы школда мектепте окуткан мугалимдерин сүйүнүп куттуктап атса, өзүңчө баягы сүйүнүп өткенсиң да, менден да бир нерсе чыгат экен, эми мен да дальше кылайын жумушумду депчи. Наоборот, стимул болот экен. Азаматсыңар чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргызстандын 7 облусунан эң мыктылардын катарына кирген мына ушул 3 студент дагы бар. Чын жүрөктөн куттуктайбыз силерди. Бүгүн бизде конокту Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери Нурсайыт уулу Байыш, Кадырова Адина жана Турсуналиев Арслан болду. Ыраазычылык билдиребиз силерге. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Ал эми биз урматтуу көрүүчүлөр программабызды улантабыз.